Tarawih namazını okup iman menen ihtisap menen turgan insandын күнөөсүн кечирет. Бирок канча берет? Бул кечиргендиги бул бир жакшылыгы, бирок бере турган соопты Аллах Таала таш үчүн курбанчылык кылат экен, буттар үчүн курбанчылык кылат экен, садака кылат экен. Бирок орозо туттум, баягы бирөө тийишсе, бирөө урушса, сабыр карма дейт. Ошол убакта сенин ичиңден бир сезим пайда болот. Ушуну сөгүш керек, уруш керек дегенче. Орозо туткан адамга эки сүйүнүч берилет. Биринчи сүйүнүч адам Орозо туурасында пайгамбар алейхиссалам мынтип айтканда: "Асоуму нисфу сабр." Орозо сабырдуулуктун жарымы dedi. Ал эми сабырдуулук бул ыймандын жарымы болот да. Эмне үчүн орозо сабырдын жарымы болот десе, сабыр экиге бөлүнөт экен да. Аллах Таалага ибадат кылууда адамдын нафсиге жакпайт. Адамга жакпаган болсо дагы ошону өзүнү мажбурлап аткарса сабыр болот да. Орозо кармаш жакпайт, бирок мажбурлап аткартабыз. Таравих 1 саат, 2 саат, 3 саат туруш жакпайт, бирок мажбурлап аткартабыз. Намаз окуу адамга жага бербейт, бирок мажбурлап аткартабыз да. Мына ошондо сабыр болот. Сабыр деген эмне? Сабыр деген инсан өзүнүн каалоосуна, өзүнүн сезимдеринин талаптарына каршы иш кылуунун атыны сабыр деп айтат да. Мисалы сабыр дегени биз бир эле жерде колдонобуз го. Баягы бирөө тийишсе, бирөө урушса, сабыр карма дейт. Ошол убакта сенин ичиңден бир сезим пайда болот. Ушуну сөгүш керек, уруш керек дегенче. Демек адам өзүнүн сезимдерине, каалоолоруна каршы жолду тандаштын аты сабыр болот да. Ошол үчүн инсан Аллах Тааланын буйруктарын аткарууга бир сабыр керек. Ал эми экинчиси күнөө иштерден, жаман иштерден токтолушка дагы бир сабыр керек. Жанагы биз колдонгон сабыр ушунун ичине кирет да. Бирөөдү тилдеш керек, бирөөдү уруш керек, бирөөдү капа кылыш керек. Ошону кылбай каалооңа каршы ага эч кандай жооп бербей койсоң, бул да сабыр болот да. Демек бир түрлүү сабыр инсан жакшы амалдарга кылыш үчүн нафсине каршы аракет кылат, бул бир сабыр. Экинчиси инсан күнөөлөрдөн тыйылыш үчүн нафсине каршы кылат. Бул дагы бир сабыр болот да. Ошондуктан сабырды уламалар экиге бөлүп түшүндүрүп берет. Жарымы ибадатты аткарыш үчүн, жарымы күнөөдөн сактаныш үчүн дейт. Эмне үчүн адамдын нафсиси жаман иштерге тартыла берет? Бирөөдү гыйбат кылып, бирөөдү тамашалап, бирөөдү мыскылдап, бирөөгө тийишип, бирөөдү төмөн санап, адам нафси ошону каалайт да. Бирок ошону кылбай өзүңдү токтотушуң керек болот экен да. Ошондуктан пайгамбар салам айткан, орозо сабырдын жарымы дейт. Ал эми сабырдууларга кандай болот десе, сабырдуулардын сообу эсепсиз берилет. Кур'ан-ы Керимде айткан Аллах Таала: "Иннама юаффа сабируна ажрахум бигайри хисаб." Албетте сабырдуулардын жазасы, сабырдууларга бере турган сыйлык, сооптор эсепсиз деген да. Эсепсиз сыйлык, сооп берилет. Эмне үчүн десе, себеби сабыр деген амал бул өтө кыйын амал болот. Ошол үчүн сабырдууларга бериле турган сооп эсептелинбейт да. Эми орозо кармаган инсан сабырдуу инсан болуп саналат экен. Суу алдыңда турат, аябай ичкиң келип турат, ичпейсиң. Тамак турат, жегиң келип жатат, бирок жебейсиң. Демек сабыр экен. Каалооңа каршы кылып жаткандыктан Алла эсепсиз сооп берет. Мына ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Куллу хасанатин би ашри амсалиха." Адам баласы жасаган ар бир жакшы ишиңе 10 эсе сооп берилет, эң азында. Ила 700 ضعфин, 700 эсеге чейин. Бир жолу субханалла деңиз, Аллах Таала же 10 сооп берилет, эң азында. Эмне кылат? 700 эсеге чейин бериле берет. Илла соом, бирок орозонун сообу андай болбойт. Орозонун сообу фа иннаху ли ва ана адзи бихи. Орозонун сообуну мен беремин, орозону мен үчүн кармады дейт. Орозо мен үчүн кармады дегендин мааниси, дүйнөдө Аллахтан башкага сыйынган, баягы бутка сыйынган, ташка сыйынгандар тегерениши мүмкүн экен. Ташты тегеренип, отту тегеренип сыйынышы мүмкүн экен да. Таш үчүн курбанчылык кылат экен, буттар үчүн курбанчылык кылат экен, садака кылат экен.
Бирок орозо туттум бут үчүн дегени жок экен. Мына о таш үчүн мен орозо тутам деген жок экен да. Ошол үчүн орозо бир гана Аллах Таалага сыйыныш үчүн гана кылынат экен. Ошого Аллах Таала айтат: "Анын сообун мен гана берем." Орозонун сообу ушунча деп айтылган эмес. Аллах Таала орозо туткан инсандын күнөөсүн кечирет. Таравих намазын окуп, ыйман менен, ихтисап менен турган инсандын күнөөсүн кечирет. Бирок канча берет? Бул кечиргендиги, бул бир жакшылыгы, бирок бере турган соопту Аллах Таала эсебин айткан эмес да. Элестетип көрүңүз. Тойго барсаңыз бирөөнүн үйүнө, бардыгына белек берет дагы, сиз бул жака туруңуз, сиздин өзүнчө белек бар десе не дейсиң? Дал ошондой орозо туткан инсандарды Аллах Таала не деп атат? Сага мен өзүм өзгөчө берем деп жашырып коюп атат да. Уламалар ушул жерде дагы бир башка риваят менен окуйт да: "Ва ана уджа бихи", орозонун сообуга өзүм болом деп айткан Аллах Таала деп айтат. Демек Аллах Таала орозонун сообуна өзүнүн ыраазылыгын койгон деп айтат. Эмне үчүн десе, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Менин жаным анын колунда болгон затка касам, орозо кармаган инсандын оозунан келген жыт Аллах Таалага мисктен дагы жыттуураак болот" деди. Анын мааниси, адам орозо кармаса, орозо кармаган себептен түштөн кийин курсагы ачканда, ашказан бош болгондо оозуна жыт келип баштайт. Ал оозун жуугандан эмес, ашказан бош болгондон кийин жыт келип баштайт. Ошол жыт Аллах Таалага миск сүйкөгөндөн да жагымдуу. Кандайча? Адам миск сүйкөнө турган болсо, сооп болот, сүннөт болот, периштелер келет. Эми орозо кармасаңыз, сизге бир жагымсыз жыт пайда болсо, бул андан дагы жакшыраак болот. Эмне үчүн? Аллах Таала андан да көбүрөөк сооп берет деген маани дейт да. Аллах Таала үчүн курбанчылык кылгандын белгиси Аллахка жагат экен да. Мисалы, улакка чапсаңыз, атыңыз аябай чуркап, тердеп калса, "Жаныбарым" деп атыңызга бооруңуз ооруйт го. "Сага жакшы багайын, эс алдырайын" депчи. Дал ошондой Аллах Таалага ибадат кылып, курбанчылык кылып, инсандын денесинен бир кыйынчылык пайда болсо, бир белгилер билинсе, Аллахка ошол жагымдуу экен да. Мисалы, кыямат күнү Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сахабалар сурады: "Ey Аллахтын элчиси, кыямат күнү мурдагы үммөттөрдүн бойлору узун болгон, алардын саны көп болгон. Ага караганда биз кичинебиз. Кантип сиз бизди таанып аласыз" десе, капкара аттардын ичинде 4 буту ак болгон кашка ат чуркап келе жатса таанып аласың дейт. Ооба таанып алабыз дейт. Мен да үммөтүмдү ошентип таанып алам дейт. Эмне үчүн десе, бул дүйнөдө кечке дарат ала бересиң да, 5 убакыт намазга дарат аласың. Жакпайт да адамга муздак сууга дарат алыш. Ошол муздак сууга жакпаса дагы дарат ала берсең, кыяматта дарат алган жерлериң аппак болуп, нурдуу болуп келет. Пайгамбарсан бул менин үммөтүм экен, кел деп тосуп алат экен да. Эми адам орозо туткан болсо, жагымсыз дагы бир жыт келип калат. Ал дагы Аллах Таала үчүн экен. Аллахтын алдында сооптуу амал болуп саналат дейт. Ооба бизге жакпайт, бирок Аллахка жагымдуу экен да. Аллах Таала айтат экен да: "Якулуллах азза ва жалла иннама язару шахватаху ва таамаху ва шарабаху ли ажли." Бул адам жегенди, ичкенди, өзүнүн шахват каалоолоруну мен үчүн таштап койду. Фасоуму ли, ошондуктан бул орозону мен үчүн кармады. Ва ана аджибихи, ага мен өзүм өзгөчө сооп берем деп айтат. Ошондуктан орозо туткан адамга 2 сүйүнүч берилет. Биринчи сүйүнүч адам ооз ачкан мезгилинде. Элестетип көрүңүз, кечке ачка жүрүү бар, ооз ачканда кандай сүйүнөсү? Тамак жеп алайын деп кечке чогулткан сууларыңызды, өзү аз эле суу ичебиз, бирок кечке чейин көп суу алып салабыз да, мен көп жеп салам депчи. Аялыбыздын жанына канча жолу барабыз, не тамак кылып атасың бүгүн, канча көп эле кылып атасыңбы? Көбүрөөк кыл депчи, көп жеп салам мен депчи. Бирок ооз ачар экенде аз эле жейбиз, аябай сүйүнөбүз. Экинчиси, ушул эле орозонун айыны бүткөндө дагы бир сүйүнөт экенбиз да. Ооз айт болгон күнү бардык, орозон эсен аман бүтүп алдык, тарабын окуп алдык, эми Алла кабыл кылсын деп дагы сүйүнөт экенбиз. Эмне үчүн? Нафс айтат да, эми күндүз тамак жесең болот депчи. Эртеси күнү отуруп алып, орозо бүт да деп анан сүйүнүп тамак жейт экенбиз да. Бул экөөсү бул дүйнөдөгү сүйүнүч экен да. Күн сайында сүйүнөт экенбиз кечке курун, ооз ачар мезгилинде, орозо бүткөндө айт күнү дагы бир сүйүнөт экенбиз. Бул дүйнөлүк сүйүнүч экен. Ал эми экинчиси фарахатун инда лиқа раббихи, Аллахка жолуккан убакта сүйүнөбүз. Аллах Таала эгерде ошол күнү бизди жаннатка күнөөңөрдү кечирдим деп Раян деген эшигинен киргизип жүгөрсөчү. Мына ошол күнү катуу сүйүнүч болот экен. Бул дүйнөдө бираз кыйналабыз, бирок өтө катуу сүйүнүч болот да. Бирок ал сүйүнүчтүн акырында ал чеги жок болот да. Элестетип көрүңүз, бир жанагы
спортсмендер не кылат? Ушунча катуу машыгат да. Карап туруп кыйналасың да, ушунча тердегиче чуркайбы депчи. Өзүнү кыйнап, бирок жеңишке жеткенде кандай болот? Болду, ошол чемпион бойдон калып кетет да. Бардыгы сыйлайт, бул чемпион, бул паландай. Эми баягы кадыр барып кетпейт. Картайып калсаң дагы эмне кылат? Бул дүйнө жүзү боюнча чемпион болгон деп айтат да. Өзүң аксакалсың, картайып калгансың, таяк менен жүрөсүң, бирок бул аксакал чемпион болгон убагында дейт да. Ошол үчүн эмне кылат? Бул дүйнөдө кыйынчылыктар менен кичине бир ибадат кылып орозо кармайбыз, бирок жаннатка барганда эч качан кордугу жок сыйлык берилет. Аллах таала баарыбызды Райян жаннатына киргизген болсун.